Айбек ушул көп эле айылдардан байкайм, айылдагы уюмдар көбүнчө социалдык маселелерди эле карашат да. Айылдагы суу чыгаруу же мектеп, бакча маселелерин карашат, бирок ушу тосор коомунун уникалдуулугу бул өзүлөрүнүн иденттүүлүгүн, тарыхка дагы көп көңүл бурушат, же болбосо жанагы тосор коому уюштурган Жанек Баатырдын юбилей жылдары, өзүлөрүнүн иденттүүлүк тарыхына кайрылган көп иш-чараларды өткөзүп, Тосор айылынын канча бир жылдыгы деп дагы бир иш-чараларды өткөрүп жүрүшөт. Ушул идеялар кайдан келет? Ошо тарыхка болгон, иденттүүлүккө болгон ойлор. Жана сөзүң айткандай тиги суу чыгарыптыр, арык чааптыр, анан көчө оңдоптур деген нерселер булар убактылуу нерселер да. Эл ошону талап кылган үчүн сен эмне кылып койдуң дейт да, мисалы үчүн биздин элдерчи ошо эмне кылып койдуң дегенге жооп катары мен бу арыкты салып койдум, мен бу көчөнү оңдоп койдум, мен буну салып койдум, мен муну кылып койдум деп көрсөтө ала турган нерселерге көбүрөөк көңүл бурушат экен да. Бирок ал жолуң деле кайра бузулат, арыгыңды деле кайра чабыш керек болот, баарын кайрадан кылыш керек болот. Муну түбөлүктүү кылыш үчүн ошол элдин ынтымагын, элдин биримдигин күчтөндүрүш керек экен да. Ошол багытты иш алып барыш керек экен.